Allah Taala Rum surasının 41-ci ayatında ismimizge kayrılıp mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Zaharal fasadu fil barri vel bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah Taala aytat, yer betinde deydi. Yer betinde kurgakçılıkta bolsun, darya dengizde bolsun, ушундай bir buzukuluq, bir azap kele turgan bolsa deydi. Al bima kasabat aydin nas. İnsandardın özlerinin amaldары себепкер болот deydi. Эгерде ушул дария ташкындап, суу ашып, же болбосо дарияда суулар азайып, же болбосо өтө сел кетип, жаан өтө көп жаап, же дагы башка bir апат, кырсыктар келе турган болсо дейт жер бетинде. Алла Таала бул адам баласынын өзүнүн кылган амалынын айынан дейт. Адам баласы качан күнөө кылса, Алла Таала бир кечирип, экинчи жол кечирип, ушунчалык чектен чыгып баратканда, ушунда Алла Таала азапты жиберем дейт. Эмне үчүн дегенде, лизиқахум, аларды ушуна азаптоо үчүн базаллази амилу дейт. Кээ бир амал кылган амалдарынын кээ бирөөлөрү үчүн дейт. Эгерде биздин бүткүл күнөөбүздүн себебинен азаптай турган болгондо, анда бул дүйнөдө жашап жүрө албай калат элек. Канчалаган күнөөлөрүбүз менен дагы ушул жер бизди көтөрүп, Алла Таала сиз менен бизге ушул ырыскыны берип, күн менен түндү берип турат. Бирок ошол эле учурда өтө чектен чыгып кеткен учурда анча-мынча азапты берип турабыз дейт. Лааллахум яржиун, мүмкүн силер жанагы жаман амалыңардан артка кайтасыңар дейт. Буга чейин ушунчалык баарыбыздын үрөйүбүздү учурткан, канчалаган бир туугандарыбыздын бул дүйнө менен коштошуп кетишине себепкер болгон бул тажылуу вирус жөнүндө дагы өтө көп сөз болду. Алла сактасын. Дагы деле болсо болуп жатат бул ааламда. Бирок ушунун баарыны Алла Таала эмне дейт? Бима касабат айдин нас. Сен инсандар өзүңөр себепкер болуп атасыңар ушунун баарына дейт. Ар бир нерсенин өзүнө ылайыктуу себеби бар. Алла Таала Куранда айтат, Ясин сүрөсүндө, ликулли шайин сабаба. Ар бир нерсе үчүн себеп бар. Ар бир нерсенин себебин кылышыбыз керек. Ар бир нерсенин себеби өзүнө ылайыктуу болот. Сиз эгерде жүрөктү тазалаймын, жүрөктү ар кандай вирустан тазалаймын десеңиз, анда намаз окуш керек. Орозо кармаш керек, садака бериш керек, тооба кылыш керек, тасбih тартыш керек. А бирок денени вирустан сактаймын десеңизчи, олтуруп алып, намаз окуп, субханалла, субханалла деп олтурган жетиштүүбү? Жок, жетиштүү эмес. Жетиштүү эмес эч качан. Биз ойлойбуз, намаз окуп, ана маска тагынып, даңкой оору жугуп калат экен, андай болот экен, мындай болот экен десек, ширк болуп кетет деп түшүнүп калган таксырларыбыз бар. Эч качан ширк болбойт. Алла Таала ар бир нерсенин себебин аткаргыла дейт. Бул жер жарык болуш үчүн намаз окубайбыз, жарык болуш үчүн светти күйдүрүш керек. Суу сап, суусундукту кандыруу үчүн сууду ичиш керек. Тасбih тартып олтурбайбыз. Тасбih менен суусундум канат бул десеңиз, бул туура эмес. Себепти туура эмес кылдыңыз. Себеби Алла Таала Куранда айтат, халакалакум, саххаралакум, матаанлакум. Монун баарын силер үчүн жараттым дейт. Пайдалангыла дейт. Матаанлакум, силердин пайдаңар үчүн жараттым дейт. Сууну ичиш керек. Дары-дармекти колдонуш керек. Ар кандай чөптөрдү алып, колдонуп, дарыларды колдонуп айыгыш керек. Ошон үчүн жанагы тажылуу вирустан алыстайбыз, айыгабыз десек, ошол эле учурда намаз окуп, дуа кылып, жанагындай себептеринди аткарышыбыз керек. Алысыраак болуп олтургула десе, алысыраак болуп олтуруп, маска тагынып чык десе, маска менен чыгып,
Koldu samdap жуугула dese koldu samdap жууш керек. Бул эч качан шариатка дагы, биздин динге дагы, ыйманга дагы эч качан каршы келбейт. Бул кайрадан ошол сооптуу амал болот.